Тайвандык интернет колдонуучулар балык базарында соода кылып жаткан сулуу кыздын сүрөтүн Facebook аркылуу бөлүшүүдө. Балык базарда соода кылган апасына жардам берип жүргөн тайвандык модель кыз социалдык тармактарда жылдызга айланганын Шанхай Ист порталы жазды. Интернет колдонуучулардын бири Facebook баракчасына "Апа, мындан ары сизге базардан балык алууда дайыма жардам берем" деп кыздын сүрөтү менен видеосун бөлүшкөндөн кийин башкалар да аны менен бөлүшө баштаган. Кийин базарда балык сатып жаткан кыз 26 жаштагы модель Лю Пен экени белгилүү болгон. Ал интернет колдонуучуларга колдоосу жок үчүн ыраазычылык билдирип, эртең да базарга чыга турганын жазган. Лю эртең менен базарга келгенде алардын соода күркөсүнүн жанынан көп кишини көргөн. Айрымдары балык алууга ашыкса, кээси кыздын иштеп жатканын сүрөт, видеого тартып алышкан. Жергиликтүү телеканалдарда окуя тууралуу маалымат таратышкан. Булак Спутник Кыргызстан агенттиги. 来看，有鳗鱼正妹爆红了。这是网友分享说，在彰化社头市场里就拍到了这位鳗鱼正妹，不但是身材姣好，而且杀鱼跟鳗鱼的功夫是一流的，让许多网友看到之后有直呼说真想揪团去买鱼。不过现在也有人认出她，说她其实是网红直播主，不过从小只要休假就会回老家帮忙顾摊子。 市场里出现超杀背影，绑上防水围裙，转过来正面，哇，气质出众，让人为之惊艳。客人上门，水箱捞起鱼，敲鱼动作利落，接着手忍的去鳞除内脏，非常专业。澄清不是来演戏搏版面。我感觉伊啊大鱼啊真专业咧，哎呀，袂像人个鱼丸那里。妈妈哈，你的肚子内底哈，就有练过了。灰熊青，因为我家的鱼就是最新鲜的熊青耶。 白皙皮肤，笑容亲切，叫卖功夫一流，证明真的不是花瓶。就回家帮忙，然后我想说，怎么会爆红这样子？我就觉得傻眼。他们很小都要出来帮忙的，每一个都一样，每一个，包括姐姐妹妹都要出来帮忙。 会穿小可爱阿鹏解释，因为彰化天气太热，弯腰杀鱼，顿时让市场内瞬间暴动，一堆人来拍照。啊，有影变就多，长大了变就多，变美女啊，特别啊，让大家都慕名而来。 其实他是网红直播主阿鹏，曾为脸书粉专戏影子拍摄一系列搞笑短片。以前我是这个样子的。我是这样子的。当过护理师，如今当网红，宅男好消息，阿鹏目前单身，喜欢另一半孝顺、稳重、有幽默感。一定要就是喜欢吃卤肉饭，因为我是一个每天都要吃卤肉饭的人。如果他不喜欢吃卤肉饭，他会很痛苦。阿鹏随性乌鱼6连拍，亲和力十足，意外爆红。民雄李文华彰化报道。